Не дейт эле жанагыны? Бар. Мен айтып элем, причем кандай кызыктуу окуялар айтып берсеңкин айтып берейин. Блогер болуш кыйын экен. Всё, башынан. Барыңа салам. Менин атым Гүлбан. Мен азыркы убакта Кыргыз улуттук университетте 3-курста окуп жатам. Sarman World компаниясы аркылуу Турцияга кеттим. Белек шаарында Сирене Белек отелинде иштедим. Биз виллада жашадык. Ал жердин шарты аябай жакшы болду. Ошол турецкий тамактар негизинен пайдалуу тамактар, жашылча жемиштер, мөмө жемиш. 3 маал тамактанчубуз. Эртең менен ошол жумуртка, сосиска ошондой болсо, обедте жана кечинде сөзсүз жылуу тамак берилчү. Ага кошулуп, бул жер жемиш, салаттар, таттуулар, бизге тамактар аябай жакты. Кызыктуу окуялардан бул менин туулган күнүм. Ошол кыргыздар менен атайын ошол жерде иштеген кыргыздар менен достук. Эстага калган күнүм ошол болду. Кызыктуу учур. Биз иштегенибизге жараша чибилер берилчү. Ал эң көп мен алган чибим бул 10 евро болгон. Эң көбү. Ошол эсимде калды. Бизге сим-карта алгыла деген, зарплата алышыбыз үчүн сим-карта керек болчу. Мен Маниса экөөбүз биз барып Серике ал жерден адашып 200 TL'ге сим-карта алганбыз. Ошол убакта эчесинден кетпейт. Бизге шефтер жакшы мамиле кылчу. Эч кандай кыйынчылык деле болгон жок. Бизге эгер билбеген нерселерибиз баарын айтып, бизге жардам беришти баары. Башында кичине кыйналдык, бирок кийинчерээк көнүп кеттик. Ал жака турецкийди билип барган жакшы экен. Анан кошумча сөзсүз түрдө англис тил, орус тил керек болот. Көбүнчө орустар, Европадан келгендер, немистер, ошондой эле арабтар көп келчү биз иштеген отелге. Ошондой эле түрктөр да өздөрү келип эс алчу. Эгер зарплатаңар аз болсо, кошумча месай иштесеңер болот десең. Бизде кошумча месай сааттары болчу, бар болчу. Биз 8 саат иштесек, кошумча 4 саат месай иштесек, ага да акча төлөнчү. Эгер дем алыш күндөргө да ошондой эле майрам күндөрү 2 эсе төлөнүп берилчү. Барам дегендерге баарына сунуштайм. Өзүңөрдүн көз карашыңарды өзгөртөсүңөр, кругозоруңар өсөт, адамдар менен мамиле кыласыңар, баарыңар баргыла, көргүлө, эл көргүлө, жер көргүлө деп айтам. Турецкийди билбесең, ал жака барып практикада үйрөнүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Зарплата аласың, эс алууга барасың. Ооба, плюстар аябай көп. Всем пока, всем советую. Пока.